салам кыргыздар. Бүгүнкү видео толугу менен патриоттор үчүн арналган. Анткени биз бүгүн кыргыздарды бүт дүйнөгө тааныткан адамдар жөнүндө маек курабыз. Кыргызстан сөзсүз таланттарга бай, бирок алар жеке кыргыз жеринде таанылып, жана башка өлкөдө эч таасирдүүлүгү жок. Бул адамдар дүйнө жүзүндө Кыргызстан деген атты укканда, булар кимдер деген адамдардын санын азайтып жатышат. Ана эмесе кет. Бирок топтун башталышынан мурда бул видеонун астына лайк басып, каналыма жазылып коюуну суранып кетмекчимин. Ана эмесе чындап эле баштадык. 5-орун Марат Исаев. 11 февралдын кечинде рейстин алдына түшүп кеткен кызды куткаргандыгы үчүн Россия өкмөтүнүн чоң сыйлыгына ээ болгон. Марат Исаев иштеген компаниянын жетекчиси Анастасия Дубровинадан баштап, Россиянын президенти Владимир Путинге чейин Марат Исаевке чоң ыраазычылыгын билдиришкен. Кызыктуу факттан, Марат Исаев куткарган күндөн кийин 12 февралда Биринчи Орус каналында репортаж чыккан. Анда жалгыз гана Артем Королюктун аты аталган. Бирок интернет коомчулугу ал маалыматты кабыл алган эмес. Ошондон кийин гана Марат Исаев интернет жылдызы болуп, андан кийин дүйнө батыры болуп калган. 4-орун Атай Өмүрзаков. Атай Өмүрзаков 1990-жылы туулган. Ата теги Скөл областынан. 2005-жылдан баштап электробуги сымал бии менен бийлейт. 2010-жылда Орто Азиядагы эң мыкты бийчи, андан кийин Минута славы Орус реалити шоусунда финалист болгон. Украина таланттарды издейт шоусунда 3-орундун ээси. Кызыктуу факттан, Атай Өмүрзаков Samsung компаниясынын Чехиядагы рекламдык көргөсү, мындайча айтканда рекламдык белгиси жана бети. Тумар КР жана танцор долбоорлордун жетекчиси. Азыркы учурда Германияда өтүп жаткан телепроекттин алдыңкы саптарында келе жатат. 3-орун Азия Микс. 2009-жылы Элдияр Кенесаров жергиликтүү КВН командасын түзөт. 2012-жылы Минсктеги КВНдин 1-лигасына катышат. Бирок чуу дегенде эле команда жеңилип узасын тартып, кайра Кыргызстанга кайтууга мажбур болушат. Көп ой толголордун негизинде Азия Микс толугу менен өз форматын өзгөртөт. Командага жаңы адамдар келет. Анан баары башталат. 2013-2014 жылдары жалгыз гана белгилүү жана башкы саптарда ойношот. 2015-жылы Москвада өткөн Голосящий КВНде 1-орунду алышат жана ол жолу болуп кайра Кыргызстанга кайтышат. Кызыктуу фактлар. Элдияр Кенесаров команданын уюштуруучусу жана жетекчиси 18 жаштан баштап КВНде ойнойт. Бирок ал нерсе жаш балага атактуулук алып келбейт. Баарынан тажаган Элдияр Кенесаров КВНди таштап жөнөкөй жашоого өтөт. Жалгыз гана 30 жашында жубайы Элдиярды шыктандырып, мындайча айтканда Элдиярдын продюсери болот. Ага чейин Элдияр Кенесаров жумушсуз болгон. Ушундай достор, менин оюмча, адам эч качан өз үмүтүн үзбөш керек. 2-орунда Кыргызстандын эң уникалдуу адамы Жеңишбек Назаралиев 1961-жылы Чүй областынын Кемин районунда жарык дүйнөгө келген. Дүйнөдөгү эң уникалдуу методу менен адамдарды наркоманиялыктан дарылайт. 1991-жылы мамлекеттик эмес наркологиялык көз карандыкка каршы уюмду негиздеген. Ал уюм 10 патент менен тастыкталган. Алар Вашингтондогу Улуттук институт, Нью-Йорктогу Окумуштуулар кеңеши, Орус медициналык академиясы жана ошондой эле 1997-жылдан баштап дүйнө жүзү боюнча саякаттаганды баштаган. Наркоманияга каршы күрөштүн түрлөрүн изилдеп, ошонун негизинде «Избавься и прости» деген китепти жазган. 2012-жылы My Planet деген интернет проектти ишке киргизген. Ал проект 97 мамлекетти камтып, 100 миңден ашык адамды катыштырган. Дүйнөнүн 7 тилине которулуп, дүйнөдө эң грандиоздуу антинаркоманиялык проект болуп, адамдардын ээсинде калган. Бул адам дүйнөлүк медицинага эбегейсиз салым кошуп келе жатат жана мен кичине эле бөлүгүн айтып бердим. 1-орун Чыңгыз Айтматов. Чынында бир кылымда бир жаралуучу феномен. Чыңгыз Айтматов 1928-жылы төрөлгөн. Талас областынын Чекер айылында өзүнүн балалыгын өткөргөн. Кызыктуу факттан, Советтер Союзу урагандан кийин бийликтин башчылары Чыңгыз Айтматовго президенттик болуу сунушун киргизген. Бирок Чыңгыз Айтматов ал сунуштан Аскар Акаевдин пайдасына баш тарткан. Жана дагы бир кызыктуу факт. Чыңгыз Айтматовдун биринчи повести Жамила дүйнөнүн 227 тилине которулган. Элестетип көрсүңөр достор. 227 тилге которулган. 1986-жылдан бери Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы. 1987-жылы Польшанын жылмаюу ордени менен сыйланган. Чыңгыз Айтматовдун
акыркы повести Боолор кулаганда. Ал 2000-жылы чыккан. 2008-жылы Чыңгыз Айтматов Германиянын Нюрнберг шаарында каза тапкан. Ал көпкө чейин кант диабети менен күрөшүп келген. Достор, бул топ 5 дүйнөгө таанылган кыргыздар болду. Эгер видеом жакса, сөзсүз видеонун астына класс басыңыздар. Жана бул видео менен башка соц тармактарда бөлүшсөңүздөр болот. Жана сөзсүз Нурадил ТВ каналына жазылып кетүүгө чакырмакчымын. Анткени ал жерде көп кызыктуу маалыматтар бар. Эгер подписчиктерим, мындайча айтканда, менин каналыма жазылган адамдар көп болсо, видеонун форматы өзгөрүлүп, мындан да жакшы деңгээлге чыгат. Мен сөз берем. Эмки видеого чейин кайыр. Бул видеону көргөнүңүз